Токмокто унаа толугу менен күйүп кетти. Окуя 22 апрелде Жантаев көчөсүндө болгон. Унаанын 23 жаштагы айдоочусу денесинен 2-3 даражадагы күйүк алып, ооруканага жеткирилди. Өрттү өчүрүүгө бир бөлүм тартылып, толук чектөөгө алынды. Күбөлөрдүн айтымында Пассат үлгүсүндөгү унаа күйүүчү май сатчу. Учурда милиция тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Күйүүчү майдын баасы канчага чыкты? Март айына чейин эле Кыргызстанда күйүүчү май бир нече сомго көтөрүлдү. Нефтетрейдерлер ассоциациясы баанын жогорулашын Россиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорундагы дүң баалардын көтөрүлгөнү менен байланыштырышат. Жакынкы чыгыштагы кырдаал Россиянын бензинине болгон суроо талапты өстүрдү. Кыргызстан төмөн баа менен алынган күйүүчү майдын корун көбөйтсө болот. Бирок ага мунай ташыган жергиликтүү компаниялардын ашыкча тыйыны жана тонналаган запасты сактоого жайы жок. Вот те запасы, которые были сформированы, когда на российских заводах было дешевое топливо, они уже сегодня на исходе. Уже более дорогие сегодня запасы приходят, и компании будут поднимать цены, это неизбежно, да? Башканын күбөлүгү менен кармалды. Кыргызстанда айдоочу башка адамдын айдоочулук күбөлүгүн колдонуп жүргөнү аныкталды. Чыныгы ээси документин жоготконун билдирген, бирок аны башка адам пайдаланып жүргөнү белгилүү болду. Милиция айдоочуну таап, ал өзүнө таандык эмес күбөлүктү көрсөтүп жүргөнү аныктады. Учурда бул факт боюнча териштирүү жүрүп жатат. Айдоочуга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Жаран кайрылган себеби айдоочулук көлүгүн жоготуп жүргөн. Ал айдоочулук көлүгү башка жаран колдонуп жүргөн. Биз тараптан териштирүү иштери жүрүп, ушул жаран табылып турат. Ошондой болгон. Эми парагам жок болгондон ошол айдын башынан табылып, ошол менен 2 жолу камалга айдап кетти. Болгону мойнума алам. Экинчи кайталаганда. Ал айдоочулук көлүктү кантип таптыңыз эле? Машинадан табылган. Өзүңүз айдоочулук көлүк алган эмессиз, э? Жок, өзүм ала элем. Айдоочулук көлүк. Андан кийин эч качан ашыктым. Башкаларга да Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 5 жаштагы кызды өлтүрө сүзүп кеткен экскаватордун айдоочусу кармалды. Чүй облусундагы Сосновка айылында экскаватор айдаган жаран 2021-жылы туулган кызды сүзүп кетип, ал окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 39 жаштагы айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда соттук экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Кадамжайда мал уурулукка шектелгендер кармалды. Кадамжай районуна бодо мал уурдоого шектелген 2 жаран кармалды. 20 мартта Тамаша айылынын 52 жаштагы тургуну милицияга кайрылып, талаага айдап чыккан 5 баш малы кайтып келбей калганын билдирген. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө иштери башталган. Натыйжада шектүү катары Жеңиш айылынын 30 жаштагы тургуну, Көк Дала айылынын 28 жаштагы тургуну аныкталды. Алар мурдада мал уурулук фактыларына шектелип, уурдалган малды Өзгөн шаарындагы базарда сатып жиберишкен. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эми банк
21.05.13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Азыр бул келет дагы маяка өтүш керек. Мына көрдүңүзбү? Бул өтө албайт беттен. Нар жактан айдай бериң эми, Мына кайтты. Мына кайтты. Кайтты дагы. Майерге келди. Баласы менен да. Азыр бул келет дагы Майерден точно өтө албайт. Ленина көчөсү болсо, келгенде ма бордюрный лестница деп коет. Будан коляска өтө албайт. Азыр көрөсүздөр. Ondan keyin kelip durup kalaskasına ötköndөн keyin mına жерден өтүүгө вообще шарт жок. Şu жерде бирдемке кылыш керек. Пауза кылып тура. Жанды пешеход келатат, карап тургула эми. Эми şu шаардын биздин жарандар да ушулчу. Мына жеңил эле. Жеңил эмес. Көтөрүшпөйчү. Токто. Майерге суралып кетет элек, срочно полосаны жакшына чийип, нар жакты да тоскоолду кылбай турган кылып, мерге полоса чийип, ушундай коляскачандарга бир шарт түзүп берели, туугандар. Алия жакта да бар ушундай. Алия жакта ham барбы? Кайсы жерде Алиянын? Алия ошо башында Алия. Нар жакта өткөндө ушундай. Мына көрдүңөр, туугандар. Наглядный пример да силерге мына. Адамдар өтөт, майерде кана мынаны дальшысы. Кимге кайрылабыз? Айткылачы. Кийинки проблема оны аллеядан келип туруп, коляска менен бул жакка түшө албайт. Аллеядан чыккандар коляскасын эптеп түртүп чыгат да мына жерден. Түртүп чыккандан кийин мындай жерге душар болот. Бул вынужден бул жакка айдайт дагы. Бул жактан өтөйүн десе, бул жакта дагы ошондой эле көрүнүш да. Ушуну эки маселе бар азыр шаарда. Ленина менен Асаналиевдагы коляска жүрө турган жолдорду чечип коюшуңуздарды сурантык. Шаардык ушундай коляска айдагандар жазда көбөйөт. Ошолорго действительно тоскоолдук болот да, туугандар.